басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Бул бакубат, нускалуу, чечен, сөзмөр, кыргыз сөзүнүн кылдат билер мана, тарыхты таасын билген, тилди ийне жибине чейин иликтеген, устукандап жиликтеген, кыраакы, көптү көргөн көсөм, элимдин артына сая түшкөн өжөр илимпоз адам болгон. Кеп сыйкыры менен бир заматта өзүнө тартып алар эле. Кээде жайдары күлүп, кандай сөз уга турганын алдын ала сезип, ошого жараша сөз учугун улап, бура тарткан чоң психолог болчу. Хусейиндин өмүр жолу өтө татаал мезгилге туш келди. Жокчулукту, ачкачылыкты, кордукту да башынан кечирди. Улуу Окмушту 1901 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында төрөлүптүр. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус түзөм мектебинде окуйт. Тири карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус Илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алаамат үркүндө эл менен бирге Кытайга, Текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Хусейиндин жүрөгүндө да кеткис дарт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Хусейин жан соктоонун айынан кой багып, Текес ороонун бийлеген Кытай чек арасындагы телмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. 1921 жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923-24 жылдары Токтоян айылына селеревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Окмуштуу Ташкентте иштеген Абдрахманов, Арабаевдер менен өтө жакын, ынак болгон.